Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүн Семетей Амиралиевдин командасы биздин ордодо финалдык оюнга келген. Команданы ордого чакырууну баштаймын. Финалдык оюнда Гүлкайыр Пахиридинова келген. Команданын мүчөсү кийинки катышуучубуз Алмазбек Казибеков, педагог. Üçüncü finalistimiz Muhammedarın Joробаев. Dördüncü finalistimiz Amanbay ulu Ulan. Beşinci finalistkamiz Azima Rabidinova. Жана команданын капитаны Семетей Амиралиев. Филология илимдеринин доктор, профессор. Ушул команданы жетектейт. Бүгүн финалда оюн кандай болот, биз алда көрөбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу алып баруучу, урматтуу ордо. Биз адаттагыдай эле бүгүнкү финалдык оюнга даярданып, кубанычта келдик. Анткени финалдык оюн биз үчүн бул өзгөчө оюн. Биздин команда жазгы финалды да ойноду, моментип жайкы оюндардын финалына чыгып атканыбыз дагы бул абдан кубандырат бизди. Бүгүнкү оюнга биз мыкты маанайда келгенбиз. Оюнду баштап мыкты аракет менен бүгүн жеңебиз деген ниетибиз бар. Биздин башкы өнөктөштөр булар Барбол кондитерик фабрикасы. Барбол адал таттуу дайыма жаңы гана сиздерге жакшы маанай жана ийгиликтерди каалайт. Дагы бир өнөктөшүбүз бул Таев костюм дүкөнү сиздерге жана телекөрүүчүлөргө ийгиликтерди каалайт. Эсеп 0-0. Биринчи раундга старт беребиз. Биринчи раунд. Айзерек Болотбек кызы Нокат районунан. Урматтуу билермандар. Корей эл жомогунан өзүндү дейт. Навайчы эне уулун шаарга билим алуу үчүн жөнөтөт. Бирок уул окуусун аяктай электе алыскы шаардан кайра айылына жөө басып келе берет. Демек окууга эмнегедир чыдабагандай да. Эне уулун бооруна да баспай, эркелетпей, тескерисинче түндө анын бир ишти жасоосун айтат. Демек, мындайча айтканда, баламды мындай бир жеңилирээк тарбиялап койгон окшоймун деген ойдо да. Бирок окууга жөнөтүп атат. Караңыздар, шам дагы өчкөн. Уулу кайсы бир ишти дагы аткарышы мүмкүн эмес. Бөлмө капкараңгы. Демек, качан гана уулу окуусун аяктап келгенде гана бул ишти ойдогудай аткара алышын эне билет. Эми сиздерге суроо. Шам жок караңгы бөлмөдө энеси уулуна кандай тапшырманы берген эле? Окуй албай келген уулуна кетти минута. Окугандан кийин эмне болот? Көз ачылат да. Көз ачылат да. Мисалы караңгыда жана бир сүт менен жазылган кагаздагы жазууларды окуй албайбы? Калданып келсе. Анан бул жерде навайчы деп атат го, навайчынын бекеринен айтпай атат дейм да. Нан бышырган. Нан бышыр, нандын формасын чыгарып бир нерсе деп айтышы деле мүмкүн да. Дагы ойлонгула. Эмнени аткарышы мүмкүн караңгыда? Караңгыда эмне кыла алат? Демек, окууну бүтүп келгенден кийин аны жасай алат бир деп атат. нерсени окуткан эмеспи? Балким үйдө бир кез болсо ошону окутуп. Караңгыда дейсиң. Караңгыда. Камыр жуурганга үйрөткөн эмеспи? Тешеси деле жок. Окууну бүтүп келгенден тешеси кийин эмне кыла алат? Шуну айтабайла. Караңгыда эмне? караңгыда адам эмне кыла алат? окуй албайт, мисалы, туурабы, көзү көрбөйт. Кол менен жасаган бир жумуштарды аткарышы мүмкүн да. Мындай сыйпалап, туурабы? Башка эмне кыла алат? Тамгаларды жазып бер деген эмес. Балким бир нерсени айтып кагазга жаз деген караңгыда. Аларда кантип жазат? Иероглиф менен. Жок, балким сыя менен жазып көргөндүр. Мугалим болушу мүмкүн да. Ойдогудай жазма. Ойлонушу мүмкүн, мисалы үчүн ойлон, бирок эми ойлон деген. Жеңилирээк тарбиялап коюппун деген да сөз бар эле да. Жок, эми ал келе бергенин эле айтып атпайбы жеңилирээк. Семетей мырза, убакыт аяктады. Ким жооп берет?
караңгы бөлмөдө баласына кандай тапшырма берген? Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бизде эми эне тапшырма берип атат. Биз ушу Гүлкайыр интуициясына салып ошол бир жоопту айтсын азыр эми бул суроого. Гүлкайыр. Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу. Менин оюмча, балким бул караңгыда кандайдыр бир сөздү жазды деп айтыш мүмкүн кагазга. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Бул эне шаарда окуй албай калып келе берген уулуна караңгы бөлмөдө 10 корей иероглифин жазып бер деп тапшырма берген. Жана ошол тапшырма аткаргандан кийин гана кайра окууга барасың деген. Жооптура бирин ойлосоп, Гүлкайырдын интуициясы туура чыкты бул жерде. Эсеп 1-0. Экинчи раунд. Башында билермандар тарапка эсептин ачылганы мындай кандай десем, командага бир дем бере турган деп да түшүнөт айрым командалар. Билермандар тарапка ачылган жакшы деп айтышат да. Сабира Ахмедова Өзбекстан Ташкент шаарынан силерге каршы суроо берет. Белгилүү Rolling Stones деген музыкалык группаны балким сиздердин дооруңуздар эстей алабы жокпу? Бул 60-70 жылдары популярдуу группалардан болгон. Бир топ жылга чейин бул популярдуулугун сактады. Ушул группанын I Can't Get Satisfaction деген альбому бар да, Семетей мырза. Бул эми кандай которулат? Мен канаттанамын, мен канаттана алам. Канаттана албадым. I can't-пы? I can't. I can't болсо мен канаттана албадым, Же канаттанып албадым десе да. I can't get satisfaction. Ушундай ыр дагы бар бул группанын. Ушул ырдын обону тууралуу идея группанын солисти Кит Ричардс тарабынан түзүлгөн. Ага бул ырдын обону түн ортосуна уктап жатканда түшүнө кирет экен Семетей мырза. Обону. Ал дароо ойгонуп, магнитофонго кыңылдап өзүнчө жаздырып коет. Обондучу. Кийинчерээк ал аудио жазуунун басымдуу бөлүгү дагы бир нерседен турганы белгилүү болот. Түн ортосунда. Силерге суроо. Түшүнө кирген обонду жаздыргандан сырткары дагы аудио жазууда эмне коштолуп калган эле? Кетти минута. Түндө шаарда эмне болушу Түн ичинде Чиркей деген нерселерди айтат. Иттин улуганы эмеспи? Иттин же болбосо Шамалдын немеси келип атат. же чымчыктын сайраганы барбы түндө? Же сайрабайбы? Түн жарымда сайрабайбы. чагылган болушу мүмкүн. Бака деле түндө бакырат да, туурабы? Ошол музыканы угуш керек экен да. Ооба да. Дагы баш элестетип Чагылган болушу мүмкүн. Чагылган ар күнү Жамгыр болбойт. чегирткенден ошо Чегиртке болушу мүмкүн. жаныбардын эми. Бака, чегиртке дагы, ит үрөт дагы. Транспорт эмеспи? Поезд же дагы башка машина, үн эмеспи? Жамгырдын тамчысынын үнү эмеспи? Болушу мүмкүн. Жамгыр тоже эң жакын жамгыр болот. Шамалдын деле шуулдаганы болушу. Шамал. Жамгыр деле бир мына кайгылуураак ырбы дейм да. Мен канаттанып албадым дегенге караганда. Жамгыр болушу. Жамгыр болушу мүмкүнбү? Мүмкүн. Шамал эми түндө шамал болушу дагы. Шамалдын Түн ичинде жамгыр жаайт да. Түшүндө көрүп атат. Түшүнө көрсө Сирена же. мүмкүн Сирена. Сирена. үйүнө жан жаныбарлар жамгыр болушу мүмкүн. Дагы. Семетей мырза убакыт аяктады. Жамгыр окшойт. Жаныбар же. Дагы эмне кошумча жазылып калган? Ким жооп берет Семетей мырза? Түн ортосунда. Ким жооп бересиң? Урматтуу алып баруучу, бул суроого өзүм жооп бергенге аракет кылайын. Биз ойлойбуз, ошол музыкага кошулуп, жамгырдын үнү жазылып калса керек депчи. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Бул албетте мындай сиздер назарга алган табияттын музасынан сырткаркы нерсе. Бул бөлмөнүн ичинде эле болгон абал. Керек болсо ошол эле Кит Ричардстын өзүнө тиешелүү маселе. Уктап жатканда, Семетей мырза, сизде бул адат барбы жокпу? Сиз коңурук тартасызбы, Семетей? Бул коңуругу кошо түшүп калган Семетей мырза аудиого. Бүтүндөй бир
таң атканга чейинки коңурук тартууктайт экен эми. Албетте бул жакшы эмес абал. Ошол коңурук кошо түшүп калып, анан кийин тазалап, аны алып салып, айтор ушундай бир тарыхый кызыктай бир альбом экен да булчу. Эсеп 1-1. 1-1. Сабир Ахмедов телекөрүүчү тарапка 1 упай алып келди. Теңдешүү болуп калды азыр. Кайрадан оюнду улантабыз 3-чү раундга старт беребиз. 3-чү раунд. Мен бул ырдын клибин көрдүм YouTube'дан. I can't get satisfaction деген. Аябай популярдуу болгон экен. Бирок 3-4 жок, 2-3 кадрды байкадым. Уктап жаткан кадрлар бар экен ошол жердечи. Азимбек Матраимов Баткен районунан силерге каршы суроо берет. Суроого көңүл бурабыз. Осман империясынын убагында оор кылмыштарды же болбосо өлүм жазасына тартылган кылмышкерлерди жазалоо үчүн палач деп коебуз го, жазалоочу адамдарды дудук дүлөй эркектерди башкесер кылып дайындашкан экен да. Семет Темирза, эмнегедир? Сиздерге суроо, эмне себептен мындай категорияда адамдарды тандап алышкан, башкесерликке кетти минута? Адамды ортого алып чыкканда сырттан баасы, аялы, апасы бакырып келет да, баламды эме кылгыла, өлтүрбөгүлө деп. Ошону укпаш үчүн болсо керек. Бирок дудук деле экен, а? Сүйлөбөйт дагы. Демек түшүнбөйт дагы да сүйлөбөсө. Баягы мисалы кээде эми адилетсиз чечимдерди деле неме кылбай, укпай же сүйлөй албай неме кылып. Менимче дагы оор кылмыш. кылмышка байланыштуу болушу мүмкүн. Ишке ашыртып салган эмеспи? Оор кылмыш кылгандарды булар кантип жазалайт? Өлтүрөбү? Жок, Башын өлтүрүп атпайбы? Палач деп башын атпайбы? алса, элдин ортосуна атып башын алса. Элдин алдында башын Чымын чиркейден кесе турган болбой болсо, эле алаксай бир калпта неме кылган болсо Дагы. Жок, бул ошол эненин же баланын бакырганын укканда жүрөгү эме болуп, мен бул эмени аткарбайм дебей койбош үчүн болсо керек. Ооба. Бирок Баягы- сүйлөй деле албайт экен да, дүлөй деле эмес, сүйлөй деле кайтып албайт. кетпеш керек да өзүнүн. Балким кийин ишине, да? Айтып койбосун. керек деген айтпайт деле да, баягы мындай Мындай күнөөсүз адам өлүп калса деле айтпайт деген Дагы жакшы Ооба. варианттар чыгып атат. Өлүм жазасына тарткан адам эми мисалы обычный элдин арасында жашайт да ал дагы. Мен өлтүрөм дегендей сөздөрү чыгып кетпеш керек. Мындай Убакыт кыйналат бүттү. дегенче. Өч алат да башка бирөөлөр. Семет Темирза, Ошол дагы. ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого Улан мырза жооп берүүгө аракет кылат. Улан мырза, чындыгында варианттар көп болуп атат, ачыгын айткандачы. Бир жагынан бул эми баягы адамдын жүрөгү эме болбош керек дегендей дагы болуп атат. Айтайын дегеним, мисалы ыйлап калса же бир үн чыкса, ошого жүрөгү экиленип калбаш керек деген дагы жагы туруп атат. Көбүрөөк биз ошол башка адамдарда мисалы дүлөй адам эч кимге эч нерсе деле айтпайт да. Балким бул тууралуу сыртка чыкканда башкаларга айтып койбош үчүн болсо керек. Башка адамдарга билдирип койбош үчүн. Ушул тууралуу сүйлөбөш үчүн деп кое береличи. башка адамдарга. Маалымат бербеш үчүн башкаларга. Жооп кабыл алынат. Мына бул конкреттүү жооп болду. Туура жоопту айтайын. Жазалануучу адамдын ыйлап жалбаруусунан улам берки башкесердин боорукерлик сезими козголуп кетпеши үчүн дагы дудук дүлөй эркектерди тандаган. Мына ушул жоопту айтышыңа керек болчу. 2-1. 2-1. Инсан да алдагы адамда баягы көзүнөн жаш чыгып атса козголуп кетиши мүмкүн экен да боорукерлиги. Сиз ушу биринчи айткан вариантка токтолушуңуз керек болчу Улан мырза негизи. Эсеп болсо 2-1. Телекөрүүчү тарапка дагы 1 упай берилет. 4-чү раунд. 4-чү раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн финалдык оюн жана Семете Амиралиевдин командасы жайкы сериялардын эң акыркы оюнунда ойноп жатат. Бехрус Бердалов Ташкент шаарынан сизге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, ошол доордогу замандаштарынын бири ушул нерсени кулагына кыстарып алган Заид ибн Халидти
катчы окшойт деп божомолдойт. Бул катчы окшойт депчи. Ал эми адистер бүгүнкү күндө дагы ал нерсени үндү тунукташтырууга жана так сүйлөөгө жардам берет деп айтышат экен. Балким андан дагы көп пайдасы бардыр анын. Бирок ушул эки нерсени эмнегедир телекөрүүчү суроосуна кошуптур. Сиздерге суроо. Заид ибн Халид кулагына эмнени кыстырып алган эле? Минута кетти. Мисвак келип атат да биринчи очередь. Так сүйлөө десе мисвак келип атат. Дагы башка вариант. Карандаш эмеспи? Карандаш. Карандаш жазыш үчүн. Жок эле да амалда. Жок, карандаш. Карандаш. Жазат да бир Жок, карандаш нерсеге. бар да. Азыр деле бар го. Перо болушу мүмкүн туурабы? Перо карандаш деп коерсук. Бирок ал үнгө кандай, так сүйлөөгө кандай? Да, озго иштеп туруп бир эмелерди кылат го, көнүгүүлөрдү кылат го, баягы оратор. Логопедияда ушундай бар да. Бар да. Карандаш. Ооба, методика бар. Логопедияда. Тиштейт. Карандаш. Бар? Жок. Жок, кулагын тип Логопедияда коюп ошо туура так сүйлөө үчүн карандаш неме кылган. Катчы деп атпайбы? Катчы деп атат. Катчы да ойлоп алышыптыр да. Ооба, ошо Бирок катчы эмес. кулагына карандаш Карандаш катчы деп курагын атат. жазган балким. Берки эмнен деп атасың? Эски замандагы. Мисвак. Тиш деп баягы. Жок, анда катчы дебейт да. Карандаш бул. үчүн мындай эме. Карандаш. Жок, алып жазбайт да. Жок, көргөндө бир карандаш деп. Ошол доордун адамдары катчы деп ойлоп атат да. Пайгамбардын жанында жүргөн адам да эми ал деле ошону Карандаш катчы да. Башка. Ошол Ошол эле го дейм. Бирок карандаш жеңил болуп калат да алмаз. Башка вариант жок. болбосо керек. Жөнөтө мырза, Анда мисвакты билет да ошол үчүн адамдар. ким жооп берет? Кулагына эмнени кыстырып алган? Урмат алып баруучу Азима жооп берет. Азима Рабидинова. Урматтуу алып баруучу, менин оюмча Заид ибн Халид кулагына мисвакты кыстырып алышы мүмкүн. Мисвактын пайдалары көп жана так сүйлөөгө деле жардам берет деп ойлойм. Эсеп 2-2. Бул мисвак болчу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, команда туура тапты. Ойнолат 5-чи раунд. 5-чи раундга старт беребиз. Бүгүн финал. Ильяс Иркеев Манас шаарына сиздерге каршы суроо берет. Телекөрүүчү сиздерге фото суроо жөнөттүр. Албетте Кыргызстандын герби эмес. Кайсы өлкөнүн герби деп турат жазууда? Макамбик дегени Мозамбик окшойт. Мозамбик республикасы окшойт. Демек Мозамбик өлкөсүнүн герби. Бул Африканын түштүк чыгышындагы Инд океанынын жээгинде жайгашкан Мозамбик мамлекетинин герби. Сиздерге толук эмес көрүнүшүн көрсөтүп атам дейт. Гербте китеп бул билимди билдирет. Гербтеги мындай көрүнүштү айтып берип атат да. Китептин үстүндө кетмен бул айыл чарбасын жана эмгекчиликти, ал эми кызыл жылдыз мамлекеттин өнүгүүсүн жана тилектештикти символдойт дейт. Гербте дагы бир символ калып кетти дейт. Мен аны кошкон жокмун дейт. Демек алып коюптур анычы. Гербтин толук көрүнүшүндө бар экен. Телекөрүүчү аны алып коюптур. Ал элементти. Жана ал Мозамбикте эркиндиктин жана көз карансыздыктын символу деп аталат экен. Сиздерге суроо. Бул гербте дагы эмне калып кетиши мүмкүн? Минута кетти. Мозамбиктин желегинде неме бар го, жанагы автомат Калашников беле, ошонун сүрөтү бар да. Ал эркиндик көз Эркиндик көз карансыздык. карансыз деген түшүндүрөбү? Куш, кофе эмеспи? Кофенин даны же будай. Мен ошолорду да ойлоп атам да. Жок, куш батпайт. Батабы ал жерге? Мынау күндүн артына куш коюлушу мүмкүн. Же алдына, Бизде деле бар го. Куш эркиндикти Жок, мында кетменге мындайдан кеткен бир нерсе болушу Куш мүмкүн. эркиндикти көз Агай карасаңыз, кетменге мындай кеткен бир нерсе болушу мүмкүн. Икс болупчу китептин үстүндө. Демек автомат. Кылыч панда. Автомат Же болушу кылыч, мүмкүн. же кылыч бар. Билбейм, желегинде бар да автомат. Кылыч да бар, а? Кылыч дагы болушу мүмкүн, бирок эми. бирок эркиндик символу, болсо, эгер автомат деле болушу мүмкүн да, эгер өзүнүн карансыз колониялык деген неме болсо, Ошо кетмен өзүнчө турбайт да мындайга.
сөз үстүндө X болуп бир нерсе турат. Может, ылдыйындадыр ал жерде. Жок, ошол автомат эле болушу мүмкүн. Кесилип кетиши мүмкүн могу жерден. Туура эле. Мисалы өзүнүн Желегинде дагы бар да. коргогон да эркиндигин. Анда автомат. Гербинде болушу мүмкүн Эркинде да да. алышы мүмкүн. Эркиндик дегенде Эркиндикке күн мисалы эркиндик, туурабы? Семетей мырза, Күн турат. убакыт аяктады. Бияка жүгөрү турат. Табияттан Семетей изде мырза. албадык, а? Жылдыз бар экен баары. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу Гүлкайыр жооп берип көрсүнчү. Гүлкайыр Пахридинова. Урматтуу алып баруучу, бул Мозамбиктин желегинде ошол автомат Желег эмес, Калашниковдун герб. желегинде сүрөтү бар. Бул гербине дагы ошол автомат Калашниковдун сүрөтү түшүрүлүшү мүмкүн. Мына кетменге X болуп, китептин үстүндө эки нерсе турушу мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Бул АК-47 Калашников автоматы калып кеткен болчу жана Гүлкайыр Пахридинова так жоопту берди. 3-2 эсеп. Команда Азамат. Кыздар өзү. Команда алдыга чыгып алды азырынча жана биз оюнду улантабыз. 6-раунд. 6-раунд. Мырзалар дагы бирок пасүйлүү болбогула. Анакей. Мына эми Блиц раундты Кудайым буйрса ойнойбуз. Команда акылдашып бирөөнү калтырыңыздар. 10 секунд убакыт берем. Урматтуу алып баруучу, биз мурдатан эле чечип келдик эле, Улан Аманбай уулу ойнойт. Улан мырза, мана жакшы Блицке даярсызбы? Даярмын. Аракет кылам. 20 секундадан ар бир суроонун талкуулоо убактысы. Талкуулоодон сиз өзүңүз болосуз. Рахмат. Биринчи суроо. Сизге каршы Бишкектен Алтынбек Исаков суроо берет. 1960-жылдардын ортосунда Америкалык Playtex компаниясы өзгөчө бышык жана ийкемдүү корсеттерди чыгара баштаган. Корсет сиз жакшы билесиз. Адамдын денесине кийүүчү предмет, кийим. Көтпөй NASA компаниясы аларды жасап берүү боюнча буйрутма берген Playtex фирмасына. Сиз аларды грек тилинен келип чыккан бир сөз менен атаңыз. Кетти. Улан мырза, бышык жана ийкемдүү корсеттерди чыгара башса, NASA буйрутма берип атат. Бизге да чыгарып бергиле деп. Демек алар эмнени заказ кылышы мүмкүн? Эми скафандр болуп калабы? Ушундай вариант келип атат. Скафандр, Жооп туура, скафандр. Себеби Apollo программасы үчүн скафандрлар издеп жүргөн жана бул Playtex'тен корсеттер аябай мындай чоюлчак болгон. Жана алар дароо бирок билесизби, дүйнөдө эң кымбат кийим бул скафандр экен да, билесиз, Ооба, эң кымбат. Эң кымбат кийим скафандр. Экинчи суроо. Данияр Тажибаев Баткенден сизге каршы суроо берет. Өзү Баткенден, демек бул учурда ушул Москвада окшойт. Марио Загало, Франц Беккенбауэр, Дидье Дешам. Демек сиз футболдо аты чыгып жүргөн инсандарды угуп жатасыз. Бул футбол тренерлери, булар тренерлер азыр. Ушуларды бир нерсе байлап турат экен. Марио Загало, Франц Беккенбауэр жана Дидье Дешам. Эмне байлап турат бул тренерлерди? 20 секунда кетти.
Улан мырза, бул Ачыгын айтсам, тренерлердин бул адамдардын бирин дагы мен тааныбайт экенмин. Негизи футболго анчалык эле жакын эмесмин. Бирок эми балким буларды бириктирген жашы бириби же болбосо улуту бири болуп калышы мүмкүн деген да вариант бар да. Ушул улуттардын бирөөсү болсо керек, үчөө тең. Бир улут болушу мүмкүн. Үчөө бир улут болушу мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Бул тренерлер өзүнүн карьерасында футболчу дагы болгон жана дүйнө чемпиону болушкан үчөө тең. Өздөрүнүн командасы менен дүйнө чемпиону болгон футболчулар. Учурда булардын бардыгы тренерлер экен. Буларды чемпиондук байлап турат экен. Тилекке каршы экинчи суроодо Улан мырза туура эмес жооп берип калдыңыз жана биз Блиц раунд ушул жерден токтойбуз. Үчүнчү суроо ойнотулбай калды. 3-3 эсеп. Улан мырза колунан келишинче аракет кылды. Oyun bolsu улантылат. 7-ci rauнд. 7-ci rauнд. Мирлан Абдразаков Бишкектен сіздерге каршы суроо берет. Суроого көңүл бурабыз. Ушул айдын акыры 31 августтан 6 сентябрга чейин эмне өтөр Кыргызстанда кайсы иш-чара болот? Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Быйылкысы өзгөчө болот. Арена, Бишкек арена спорт майданында. Ушул көчмөндөр оюндарынын курамына кирген көптөгөн оюндардын арасынан интеллектуалдык дагы оюндар бар. Негизинен ушул интеллектуалдык оюндарга 3 оюндун түрү кирет. Ажыма. Ал болсо авари оюну, мангала жана тогуз коргол. Авари бул Батыш Африка өлкөсүнөн чыккан оюн. Мангала бул түрктөрдүн оюну, тогуз коргол болсо кыргыздардык. Үчөөнүн тең эле көрүнүшү бир караганда окшош. Демек байкап көрө турган болсок, үчөө тең эле мындай караганда окшош. Мындай көрүнүштөрүчү. Овари менен мангалада 48 таш ойнотулат. Ал эми 9 корголдо оюнчу тарапта 2 оюнчу ойной турган болсок, ар биринин 9чадан чуңкурчасы бар, 9дан чуңкурча болот. Мисалы үчүн Алмаз менен Мухаммедар ойной турган болсо, Алмазда 9, Мухаммедарында 9 чуңкурча болот. Жана ар биринде 9дан коргол сакталат. Ким негизи 9 коргол ойноп жүргөн? Барбы команданын ичинен, Семете мырза? 9 коргол билгендер барбы? Бар эле ойношуптур, бирок мектепте мисалы да, жаш кезинде. Бирок көптөн бери ойнобойт экенбиз баарыбыз эле. Ушул оң жактагы ушул 9 кордо, аксакал калпакчан турган ушул 9 коргол. Караңыз, 9 корголдун мангала жана овари оюндарынын айырмачылыгы эрежеге ылайык алынган корголдордун ичинен бирөө сөзсүз ошол чуңкурчада калтырылат. Калган 2 оюнда чуңкурчада таш калбайт. Алар бир жерде топтолот. 9 корголдо ар бир чуңкурчада бирден таш калтырылат экен да, Мухаммедар мырза. Сиздерге суроо. Эмне себептен 9 корголдун чуңкурчаларында бирден таш калтырылат? Минута кетти. Эмне себептен болушу мүмкүн? Кызыктуу суроо болду. Эсеп сандары так кетиш керек кандай. Анан Эсеп бул сандары Карап турат деген. Азыр айтып атпайбы? Жуп болсо сөз алыш керек деп. Ар бир чуңкурда 9дан туруш керек деген болсо керек да. Белкиде жүк болуп калышы мүмкүн деген маанидо болсо керек да. жок, белкиден мисалы ошол неме жүрүштү баштаганда деле ошол 9 салганда кайсы атаандаштын кайсы немесине барса ал 10 болуп алынат. 8 ячейка толуп бер жакка. Келгенде 8 ячейка. 8 болот же 9 эле болот. Койчу эмнени калтырат? Уютку калсын деп кыргыздан эме болот. Бизде уютку деген сөз бар. Уютку калсын деп. Уютку, мисалы толуктон жумуртка алганда деле бирөөнү калтырат. Маек коет. Бирөөнү калтырат да. Бар. Уютку жок, анан кийин эсепке эле байланыштуу эмеспи? Мисалы баягы 9дан Математикага байланыштуу. Сураш мүмкүн бул жерде. Ушул уютку деген. же болбосо Бул 9 тажрыйба ай болуп 12 ай телекөрүүчү деген да. ошол сыяктуу бир нерсе эмеспи? Бир күн калып калат, бир күн ашып кетет, ошол сыяктуу. Жок, так жуп. Так сандар, жуп сандар. Жума Так күндөр. күндөрү балким.
Жок. Тактика. Жөнөкөй мырза убакыт аяктады. Кыргыздын улуттук тогуз корол оюнунда эмне үчүн бир таш калтырылып коюлат? Бул да бир себеп бар бул жерде. Урматтуу алып баруучу, бизден Мухаммед Арын жооп берип көрсүнчү бул суроого. Буйткун айтты. Мухаммед Арын. Башка жооп? Урматтуу алып баруучу, бул жерде ошол эгер бул жерде башка оюндарга салыштырмалуу тогуз корголдо ошол бир таштын калуусу бул ошол бизде негизи салт санаа, үрп адатка байланыштуу деп команда менен ойлоп атабыз. Бул жерде ошол бирөөсү уют болуп калсын деп ниет кылып, дейбизби ошондой кылып бирөөсүн калтырган. Жооп кабыл алынат. Туяк калсын же уютку калсын, ошол сыяктуу. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Чуңкурчада бир таштын калып калышы, мен туура жоопду айтып атам. Бул ушул түркий көчмөн элдердин коомдук жашоосундагы ата бабанын очогун сактоо салтынын бир түрдөгү чагылдырылышы, мындайча айтканда уютку үйдө бирөө калсын деген максатта ушундай эреже сакталат экен. Жооп туура. Азаматтар жакшы. Жана команда өзүнө дагы бир упай алды. 4-3 команда бир упай алдыга чыкты. Таймаш аябай катуу болуп атат финал үчүн. Оюн улантылат 8 раунд. 8 раунд. Талабек кызы Жазгүл, Москва шаары. Урматтуу билермандар, кыргыз элинин тарыхында жана каада салтында бул канаттуу абдан сырдуу мааниге ээ дейт. Ал эч качан ууга да жарабайт, куш сыяктуу колго дагы багылбайт экен. Бирок белгилүү бир жазуучу бул канаттууну адам баласынын эң чоң трагедиясын, же болбосо бөтөн жерде калган кусалыктын жана мекенин жоготкон адамдын символу катары сүрөттөп берген экен. Сиздерге суроо. Кайсы жазуучунун чыгармасындагы канаттуу жөнүндө сөз кетип жатат? Кетти минута. Байолу бар го. Ошолда талкуулай беребизби? Талкуулай. Ителги эмеспи? Дагы кайсы Ошол жөнүндө деле бир жомок бар го. трагедиясы. Эсин жийт деген, а? Жок, ителги бир. Будайыкты айтасыңбы? Будайыкты. Бир ителги жөнүндө. Бул азыр Жок, будайыкты ошол. асырон О, мен жаза албай калдым. Мекен жоготкон адам катары сүрөттөгөн деди. Ууга жарабайт экен. мекен жоготкон адам дегенде чет Капастагы куш да. Будайык деген. Будайык кушу бар. Будайык кушу. Чыгарманын аты деле ошондой. Ал кандай болот? Ыр го бир бутек болсо, ыр бар ошондой будайык. Турбайбы деп ырдайт ошол эмеспи анда? Же куштун пири будайык дейби. Куш эсин боорун жейт да кыскасы баягы кол коймой калганда. Куштун пири будайык. Ушул. Буга жарабайт деп атат да. Значит, мындай жырткыч куштардын катарына кирет экен, бирок буга жарабайт деп атат. Жок, кайсы чыгарма. Бул адам баласынын трагедиясы деп ошол ителги кушка айланып калып ошондой бир нерсе. Сырдуу Бул канаттуу. бир жерде калып калган деп трагедияны айтып атат. Кайсы канаттуу? Семете мырза. Семете. Урмат алып баруучу Гүлкайыр дагы аракет кылат. Гүлкайыр Пахридинова. Урматтуу алып баруучу, буга чейин мен башталгыч класста окуп жүргөндө экен жакшы эстей албайтам. Ушул сиз айткан, суроодо болуп аткан бир жомокту окуган эсимде, бир чыгарманы. Бул ошол ителги кушу болушу мүмкүн. Ителги кушу. Ооба. Жооп кабыл алынат. Чыгарманы эстей албайсыз, жазуучуну эстей албайсыз. Жок, эстей албайм. Жок, Түшүнүктүү. канаттууну эстедим. Залкар дегенде эле Чыңгыз Айтматов келди. Эми туура жоопту айтайын. Бул куш албетте Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында, маселен Маңкурт жөнүндө, Жоламан жөнүндө кетип атат. Жана Дөнөнбай куш жөнүндө кетип атат сөз, урматтуулар. Дөнөнбай кушу кайран журтум, кайран жерим деп ар дайым Маңкурттун кулагына Дөнөнбай кушу өзүн ушинтип сайрап турган экен. 4-4. Эсеп 4-4. Теңдешүү, урматтуу телекөрүүчүлөр. Аябай мындай бир
дүйнөлүк футбол чемпионатына окшогон эле оюн кетип атат. Бири бири менен куушуп Аргентина финалга чыга тургандай болуп эле. Аргентинанын акыркы күндөрү дүйнөлүк коомчулукта футбол чемпионатынан четтесин деген дагы бир эмелер шакырыктар жүрдү. Казыбек Мамасадыков Ош шаарынан силерге каршы суроо берет. Суроо. 20-кылымдын башында АКШда жашаган бул айым чек ара аймактарында эмгектенген алгачкы аял дарыгерлердин бири болгон. Ал миңдеген индейлерди дарылап, өмүрүн адамдардын саламаттыгына арнаган. Бирок анын ысымы медицина тармагынан дагы көбүрөөк дүйнө жүзүндөгү айдоочуларга белгилүү экен. Себеби бүгүнкү күндө ар бир айдоочу күн сайын көрүп жүргөн жол коопсуздугун түп тамырынан өзгөрткөн идеяны ишке ашырууга аябай чоң салымын кошкон бул аял. Мындайча айтканда ушунун идеясы болгон десек да болот. Айдоочулар күн сайын көрүп жүргөн эмне экен? Силерге суроо. Мен бул айымдын атын силерден балким ким экен деп сурабай деле койсом болот. Балким сурашым да мүмкүн. Бирок силерге бериле турган негизги суроо бул кайсыл идеяны ишке ашырган? Өзү жолдо баратып, ошол нерсени пайда болуп буга, ушундай кылыш керек экен деп туруп, ошондон кийин дүйнө жүзү ушул эрежени кадимкидей колдонот. Бул Кыргызстанда дагы бар. Жол эрежеси. Силерге суроо. Балким атын таппай калышыңар мүмкүн. Күн сайын айдоочулар көрүп жүргөн кайсыл жол эрежесин бул ишке ашырууга себепчи болгон? Ушунун идеясы десек болот. Кетти мынта. Мага Жол эрежеси. эме. Неме келип атпайбы? Жол эрежеси. Дарыгер болуп атса, демек ошол скорыйга карата бир баланы өзгөрткөн да, жол эрежени, туурабы? Ошо Пешоход да болушу мүмкүн. Пешоход болушу мүмкүн, Жол да. өтмөлөр. Мисалы, дарыгер деп атпайбы, Немелерде ошол эмеспи? Асма өтмөктөр эмеспи? Баягы Туннелдерби? Жок, асма өтмөк же Жолдун жердин эрежесин- астынан. Кантип жол эрежесин өзгөрттү бул? Жок, ошондо баягы Мисалы, скорый машинасына жол бер дегендей. балким мурда тротуар жок эле. ошо полосалар дагы ошо скорый эмеси менен келип чыккан эмеспи деген. Адамдар үчүн. Скорый Полосачы. зебра. Зебра. Же полосабы? Зебра окшойт, Зебра. зебра. Зебрага. Зебрага токтоп атабыз. баягы линиянын неме болгон эмеспи? Артта айнектен көргөндө 20 кылым болуп атат. туура эле окуйт деген да. 20-кылым башында эле көрбөйбүз да бирок скорый машина. Семете мырза ким жооп берет? Зебрага токтой берели. Алмаз жооп берсин анда. Светофор эмес. Семете мырза. Урматтуу алып баруучу, буга Алмаз жооп берсин. Жана плюс медицинаны билдирет деген жол белги жок. Алмаз мырза. Урматтуу алып баруучу, биз ошол Атын билбейсиз, жок, атын билбейм. Команда менен келиштик, ошол жөө өтмөк деп белгилейбиз. Себеп дегенде адамдардын өмүрүнүн коркунучка тобокелге салып. Биз ошол белгини көргөндө ошо жөө өтмөктөн жөө жүрүүчүлөрдү жолдон өткөрөбүз да. Ошол эреже болсо керек. Түшүнүктүү. Ошого токтолуп. Бул аялдын ысымы Джон Маккеррол деп аталат экен. Бул сизге эч нерсе эстетпейби? Туура жооп. 1924-жылы доктор Маккеррол жолдун ортосуна бөлүүчү сызыкты ойлоп тапкан. Жөө өтмөк эмес, жолдун ортосунан бөлгөн. Эмне үчүн? Ага чейин Америкада жана дүйнөнүн башка жеринде карама каршы тилкеден келаткан унаалар үчүн жол белгиси болгон эмес улам мырза. Жана бул алдыдан келе жаткан оор жүк ташуучу машина буга каршы тилкеге чыгылгандыктан бул айла жоктон оң жактагы кум аралаш шагыл жорго бурууга мажбур болгон машинасын. Болбосо кырсыкка кабылмак. Мынакей шамдаңыздар, урматтуу команда. 10-чу раунд. 10-чу раунд, урматтуу телекөрүүчүлөр. Команда аябай кооптуу балга туш болду. Эми ордодон жардам алса болот, эми бонус пайдаланса болот. Бирок шанс бар командада. Бул шанс бар. Блицти ойноп бүткөнбүз. Демек, азыркы суроо кимге келди? Нурбек Стамбеков Ала Бука районунан силерге каршы суроо берет. Суроого көңүл бурабыз, урматтуу команда. Сиздерге жомоктогу каармандардын аттары аталат дейт. Линда, андан кийин Далинда, андан кийин Адалинда. Караңыздар, уланып кетип атат, Линда, Далинда жана Адалинда. Сиздерге суроо, бул каармандар эмнеге
мындай аталып калгандыгын жана эмнеге камтылгандыгын таап бериңиздер. Кетти минута. Бул ошол мультфильм жомок деди. Ошол жомокту жазган адамдын кыздарынын аттары эмеспи? Жок, көргөнсүңөрбү бул фильмди? Жок, жок. Эмнеге мындай аталып атат? Линда. Уланып кетип атат бирден эле тамгаларчы. Ана мисалы Ушул Линда, Далиндасы экинчи кызы Адалинда. болушу мүмкүн. Жомокту Ада жазган Линдасы адамдын үчүнчү кыздары же болбосо сүйгөн кыздары ошол. Башка вариант Дагы башка. Өзүнүн кыздары. Эч укпаппыз да Линда дегендер да. Ада Линда. Жомок. Ада Линда. 3 тамга кошулду башына. Линда. Линда, Далинда. Далинда 2. Да деген ду, Далинда 3 дегенде эмес. ду дубалар да. Линдага да, 2. Да. Ада Линда деген 3 экен да. Дагы. Каякта бар булар, эй? Шону айтам. Жомоктогу каармандардын аттары. Кайсы жомок? Ошо биз азыр адамдардын неге ирети мындай болгондо эле сурай берди го. Жок, эмнеде камтылган бул? Кайсы бир мультфильмде камтылдыбы же Көргөн эмеске. же жомогун айтышыбыз керекпи аталышы? Бул ошо кыздарынын эле аты окшойт деп ойлоп калдым. Үчөөнү эмне бириктирип турат деп атат да. Бирок Далинда, ортодон алып Ада Линда. Макул ойлогула өзүбүз дагы. Линда, Полианнага эле окшош экен да. Полианада деле бир туугандар Ооба, аты ушундай. Полианна үчөө. Семете мырза, Ошол сыяктуу эле бириктирбей. убакыт бүттү. булар ооба. Кандай чечимге келдиңиздер, Семете мырза? Ортодон жардам аласыздарбы, бонус аласыздарбы? Эсеп 5-4. Урматтуу алып баруучу, суроону жооп берерден мурда биз ордодон жардам алабыз. Кетти ордодон жардам бергиле. Адалинда деген эле бир Кийилип атканы матрешкага берип атат. Туура эле айтасыз. Орус Эң чоңу Адалинда экен да. Орус жомоктор экен да анда бул. Линда. Дальше көтөрөт окшойт. Жакшы идея Төрттөн экен тамга да. Кандай кошулган. ойлор? Башка жокпу? Баарың окшош экен. Макул, анда ушуну айталы башка. Ордо жардам аяктады. Ордуңуздарга кайтыңыздар кайра, Семете мырза. Урматтуу алып баруучу, бул суроого өзүм жооп берип көрөйүн. Анткени ордодон алганыбыз үчүн Тобокелге жакыныраакпы? Жок, өздөрү жооп беришет ордонун жардамында. Ошон үчүн мен өзүм жооп берейин. Биз бул аттар кыздардын аттары деп түшүндүк жана алар матрешкада камтылган деп ойлойбуз. Линдадан кийин Далинда жана андан кийин Адалинда, булар матрешкалар. Жооп туура. Биринин аркасынан бири чыгып келген учур ушул жомокто экен. 5-5. Акыркы чечүүчү раунд. Жалланбек Саттаров Алапка районунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, Нуржигит Кадырбековдун өзүнүн Ант деген романында бир башчынын ажоонун арылбас арманы жөнүндө баяндалат экен да. Бул Ант романын кимдер окуган? Барбы ордо окугандар? Болочок башчы улуу ата мекендик согуштан кийин туулган экен. 7 жашында 1-класска барган. 7 жашында. Ал барган мектептин 1-кабатында 4 адамдын портрети илинип турган экен. Бул келечектеги ажо же башчы алардын кимдигин билген эмес. 2-класска көчкөндө ал адамдардын кимдигин, аты жөнүн атап берет. Көрсө алар Ленин жана Сталин экен. Сиздерге суроо, урматтуу билермандар. Калган экөөнүн жок дегенде бирөөсүн сиздер таап бере аласыздарбы дептир. Калган экөөсү кимдер болушу мүмкүн? Биринчи экөөсү Ленин жана Сталин болсо, минутта кетти. Брежнев, Хрущев. Хрущев келген да. Жок, Дүнөө согушкалар деле ошол. Согуштан кийин 7 жашта мектепке барса, 53-жылдары Брежнев, келди. Хрущев, шулар. Хрущев эле экен да. Сталинден кийин эле келген адам да. Брежнев келген, анан Хрущев. Бул кыргыздардан эмеспи? Жок, Хрущев келген. Хрущев келген, анан Брежнев келген. Разаков деген сыяктуу, Жок, Жусуп кыргыздарды Абдрахманов кошкон дегендер керек. эмеспи? Жок, мынау Лениндин артынан Сталин келип атат да. Сталинден кийин Хрущев келди да. Анан Брежнев. Анан Брежнев келди да. Башка вариант. Хрущев дагы ким болушу мүмкүн? Жок, Хрущевко чейин дагы бирөө. Жок, шол эле, шол Хрущев. Жок, 53-жылга чейин болуп калсачы. 53-жылга Андропов чейин деген болуп болбоду калса. беле? Жок, ал акырында. Горбачевдон мурда болгон. Кыргыздардан эмеспи? Сталинден кийин Хрущев алган. Анан окуп калат да. Окуп калат да ошон. Жок, бул жерде бир баягы ошол мектептин түзүүчүсүнүн же ошондой немен Жок, андай жок. Ман сиге салбайм дейм да. Койбойт. Ким жооп берсин? Экинчи класста Абдыкадыр Орусбаковдор эмеспи? Суроону кайталап.
Себеде мырза? 47 урматтуу алып баруучу, бул суроого Улан мырза жооп берип көрсүн. Улан Аманбай уулу же команда 6-5-өндө жеңүүчү болот, же финалда жеңилет. Бул чыгарманы мен окуганмын, бирок Ант окуңузбу? тилекке каршы унутуп калыпмын. Бирок эми мындай логически ойлоп караганыбызда, ырас ушул баягы биринчи секретарлардын эмес тизмеси болуп атса, ошол эмеден кийин Сталинден кийин Хрущев, Хрущевдон кийин Брежнев келген да. Ушулар болсо керек деп ойлойбуз. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Демек, Хрущевко чейинкилер болушу мүмкүн. Ким болушу мүмкүн Гүлкайыр? Энгельс. Карл Маркс. Баракалле. Карл Маркс жана Фридрих Энгельс жөнүндө сөз болду эле, урматтуу команда. Ай. Булар теориянын негиздөөчүлөрү болуп атпайбы социализмден, Улан мырза? Ал эми Ленин жана Сталин муну улантып, амалга ашырып берген эки инсан болуп атпайбы? Ошол көчмөндөр оюнда дагы ушул тогуз коргоол оюн ойнолот болуш керек менимче. Албетте оюн болот да. Ушул кыргыздарды дүйнөгө тааныткан оюн десек да жаңылышпайбыз. Андыктан ушул жөнүндө суроо берген Мирлан Абдыразаковдун суроосун биз мыкты дедик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жакшы серия ушу менен аягына чыкты. Баарыңыздарга ийгилик каалайбыз жана суроолорду жөнөтө бериңиздер. Техникалык топко каршы билдиребиз. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ассаламу алейкум.